Бактергеш айтсаңыз, бұл 20 миллион грант, 20 миллион кредит дедіңіз, а? Кредиттің пайызы 0% дедіңіз бе? Екіншісі, грант. Бұл Всемирный банктағы, Всемирный банктағы 0%. Дыйқандарға 8% менен берелі деп атабыз дедіңіз, да? Сом менен. Бұл АБР арқылы, мен айтпадым, 5 логистикалық борбор, жана кичи чакан муздатқыштар дедіңіз. Муздатқыштар. Ошолорго 8%-дан бы? 8%-дан. Сом менен. Сом менен. Бұл көп емес бе? Мурда 10-12% деп аткам, кийин сиздер айткандан кийин биз бул жерде аябай Азия өнүктүрүү банк менен сүйлөшүп, тиги бул айтып деп, мына 8%-га чүрдүк. Бул жерде Нурбек Караевич, бул жердеги негизи бул жоопкерчилик. Аз бекер берсең деле, бул деле бирок 8% менен жөнүкөй адам ала албайт, бирок бул жерде жоопкерчилик. Анткени, урматтуу коллегалар, биз азыр бул маселени сиз айтып атпайсыңарбы? Акча каражатта кайгып атат, карабай атабыз, көрбөй атабыз депчи. Ошон үчүн бул жерде жоопкерчиликтүү адамга бербесек, биз мындай системдүү, бир мындай крупный, мындай көлөмдүү, сапаттуу биз продукцияларды жарата албайт экенбиз. Ошон үчүн 8% бул азыркы учурда бул жакшы эле пайыз деген ойдобуз. Азыр бир мүнөт Бактергеш. Татиковто жооп берем дейт, Татиков жооп бериңиз. Нурбек Караевич, бул деген акча 8%-дан деп атпайсыз бул. Бул кайра эле акча кайрадан келет. Анда револьверный деп, андан кийин кайра эле ушул айыл чарба тармагына кетет. Бул деген баягы өзүн эметер, себептегенде өзүңүз билесиз, баардыгына акча жетпейт да. 8% менен канча жылга берилет? Биз 8%-тан бул деген эки долбоорда. Эгер логистика Азия өнүктүрүү банкы мисалы бизге 32 жылга берип атат. 32 жылдын 8 жылы жеңилдетилген. Канча беребиз? Дыйкандарга биз канчадан беребиз? 8%-тан. Канча жылга? Кайсы долбоорго? 2 долбоор да. Өнөтөн айтып бериңиз. Холодильникке дагы 10 жылга деп атабыз да. 10 жылга берилет. 10 жылдан, а? Айтсаңыз, мына Ош областына дагы дедиңиз, жери аныкталдыбы? Анан 18 муздаткыч кампалар дейт. Булардын да жерлери аныкталдыбы же аныктала элек? Аныктайбыз. Аныктала элек, а? Азыр ратификациядан өтсүн, анан кийин биз дагы бир топ сүйлөшүү жүргүзөбүз. Негизги максат бул жерде экономика иштеш керек. Биздин дыйкандар каяка сатышты билиш керек, көрүш керек. Жана бул логистикалык борбор кайсы жака сатканын да көрүш керек да. Ошон үчүн бул жерде азыр бул долбоор мындай. Кайсы багытка дедиңиздер? Өзү негизи мөмө жемиш багыты. Мөмө жемиш багытына. Анан мен кече жакында ошол Маада айыл өкмөтүндө жолугушууда угуп келдим. Сиздер тамчылатып сугаруу боюнча сугаруу менен ошо мөмө жемиш өстүрүү үчүн бир ишкерге жакшы мындай колдоо көрсөтүп, техникасын алып берип, баарын жасап келипсиздер. Ошол боюнча бир оюңуздар айтсаңыздар, башка дыйкандар да ошону колдонсо болобу? Фонддун жеринен жер берипсиздер, мен билгем, мага айткан боюнчачы. Ошол боюнча Төрөгүл Ниязович, сизде маалымат бар окшойт, а? Айтып коесузбу да? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы Нурбек Караевич. Ошо Маада айыл өкмөткө биз бир 5 гектар жерге, бир кооперативке мындай үлгүлүү болсун деп туруп 20 миллион сом бөлүндү. Аларга ошо 18 миң көчөт Турциядан, Польшадан келди. Бир трактор, бир портер грузовой машина, 5 гектарга ошо тамчатып сугара турган полностью система. Анан кийин жер семирткич, көчөттөр баарын алып бердик. Баарын алып берсиздер. Да, алып бердик. Ошондо катышты айыл өкмөтү менен, башчысы менен катышып көрсөтүүбүзчү ойлоп атабыз. Бул да ушу кооперативтерге, ушу багбандарга өзүнчө бир үлгүлүү болсун деп туруп, ошо биринчи көчөт эгип мен өзүм катышып келгенмин. Кудай буйруса, сизге маалымат бергенде, биз ошо Ош регионалдык проект боюнча айыл чарбага 30 миллион доллар бөлүнгөн. 4 миллион доллары лабораторияларга колдоо үчүн, модернизация кылып, биздикилердин справкалары дүйнөлүк жакка өткөн. 25 миллион долларга ойлойбуз, ар бирөөсү 1 миллион 250 миң доллардан болсо бир 20-21 агрокластер түзөбүз деген ой кылып атабыз да, ошо Ош областына эле депчи. Ошон үчүн сиз айтып аткан ошо 20 миллион иш болду. Өтө жакшы көрүнүш. Ушул нерсени
улап кетсеңиздер, ушул нерсени азыр дыйкандарыбыз ойгонуп калды. Өзүчө. Ошол нерсени Бактыр Эргеш жакшы баштапсыздар. Башка айыл аймактарга дагы ушул нерсени жайылтсаңыздар. Кимге кайрылса болот? Азыр түз эфирде угуп аткандар болушу мүмкүн. Ушул багытта дагы кайсы ушундай ишканаларды ачыш үчүн фонддун жеринен берип атыпсыздар. Баарын даярдап беришсиздер да, мына өнүктүр деп. Ошону жасоо үчүн дагы болобу? Анан кимге кайрылышыбыз керек? Ошол азыр кабыл алынгандан кийин биздин ЦК аркылуу бул долбоор ишке ашат. Банк аркылуу акчалар берилет. Ошон үчүн банкка кайрылат, ЦКга кайрылат, Центр агробизнеске. Ошол аркылуу көзөмөлдү биз жүргүзөбүз. Биздин макулдугу менен ишти алып барат. Эгерде биз макул болбосок, анда ишти алып бара албайт. Бул жерде биз стратегиялык жактан биз карап атабыз. Анткени көп донорлор дагы ратификация жок эле келип анча мынча каржылоо болуп атат. Бирок биз билбей калтабыз. Азыр ушун үчүн Кыргызстан боюнча айыл багытында эмне жүргүзүлүп аткан болсо, иш чаралар бизге маалыматтар берсек, биз агаларга айтыш керекпиз. Бул жерге бул жарайт, бул жерге бул жарабайт деген ойдо болуп атабыз да. Ошон үчүн бул жерде мына ЦК аркылуу жана Айыл банк аркылуу өтөт. Ошо 20 миллион акчанын пайызы менен бердиңер да? Канча пайыздан? 1,5 тиги Азия өнүктүрүү банкпы? Жок. Оштогу проект. Оштогу проектпи? 20 миллион сом бердик дебедиби? Дыйканга ал 1,5%. 1,5% менен. Өтө жакшы нерсе. 1,5 азыр 8% деп атасыздар. Бул жакта 1,5% менен. Ошо келген гранттарга байланыштуу окшойт бул нерсе. Ушул нерсени сиздерге кайрылабыз анда. Бага деле ошол жактан кайрылуулар болуп атат. Биздин округум ошо тоо этектеп, ошол мөмө жемиш эккенге ылайыкташылган жер. Сизге кайрылабыз сөзсүз түрдө. Рахмат.